Мен Ынтымақ айылының Омурзаков 41 үйдің тұрғыны болам дейді. Жолдошов Фазылдин, мен сізге айтар 3 сөзім бар еле. Біздің мечит 2014 жылы 9 ноябрда бүткөн. Так, документи ушул малға дери бүтпей келет. Имамыбыз жоқ дейді. Жалауат шарыбы бұл Ынтымақ айылы дейді. Ай, бұны азғода қалсам қазиятта Дауран Дамла бар. Бар ғой? Бұл жақта бар, мұнеке Дамла қазияттағыларға қазекебіз бар, азыр, Нематулла ажы. Иншалла бұлар еске алар. Сөзсіз жақшы имамды дайындаш керек, андай болбойды туғандар. 2014 жылдан бұл отырған болса мұна документтерді түзген әрекет қылыш керек. Айтауыз инша аманатыңызды. Алланың нарыны тоқтоған жоқ. Илгеркиден завод, фабрика жоқ. Свет емнеге қымбаттайды. Ел қиналып жатады. Машалла, машалла. Алла разы болсын. Мен айтайын ба? Күн сайын 2 періште жария қылады. Свет мынча сом, картошка мынча сом. Ошақтан сұраш керек, да? Бұл не үшін депші? Біз амалымыз бұзылса, свет қымбаттай береді. Амал бұзы, амалға жараша. Біз адам деле күн өлі отырауызға келдер кешкеч. Мына деп бізде адат. Барыз ұшы елден 90% саясат жазыршы, отырғандар. 95 молды, 90% саясатшы. Туғандар мұндай қылайлы. Біз өзімізді оңдай берейлі. Свет, мағатмекте қанша ол көтпейі. Алла ұшындай қылып беріп қояды. Құранда Алла Таала мұндай дейді. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Егерде бір қыштақ, бір шағардықтар, бір ел иман келтіріп тақуалықты таңдаса, асман менен жердің берекесін ашып қояды, свет проблемасы шешіледі дейді. Су проблема, асман менен жердің берекесін Алла ашып қояды дейді. Сіздердің рызқыңар бар ма? Вообще ойланбаңдар. Сіздер екі нәрсені даярдағыла. Иманды даярдағыла, тақуалықты даярдағыла. Сіздерден біз екі нәрсені талап қыламыз. Иман, тақуа. Эми бизден берекени ала бер. Асмандын берекесин ала бер. Жердин берекесин ала бер. Биздин рызкыбыз асман менен жерден да же башка жактан дагы. Кандай дейсиңер? Жамгыр жаабай койсунчу. Учурда жамгыр жаабай койду. Не болду эми? Жерден Алла Таала жемиштерди чыгарбай койсо биз чык деп айтабызбы? Инналлаха фаликул хаб ван нава. Алла Субхана ва Таала жерденчи пиязды дагы, буğdayды да чыгаручу өзү. Фаликул хаб. Аллах акбар. Мына дан бар го. Ошо дандычы сындырып чыгаручу деген сөз. Ван нава сөөктү сындырып чыгарат Алла Таала. Ошол буğdayды сындырып туруп сабагы жумшак тиштесеңиз мынтер тиштеп коесуз. Пияздын сабагы, любой нерсенин сабагын тиштейсиз. Ол кесекти жерди жара турган күчү жок анын. Ким жарып чыгарып атат? Аллах. Инналлаха фаликул хаб ван нава. Рызкыны ким берет? Ар-Раззак. Хуаллах. Фис самаи ризкукум ва ма туадун. Силердин рызкыңар асманда, бирок жерден издеп жүрө бересиңер го? Рызкыңар асманда. Кандай биздин рызкыбыз асманда? Асман менен байланышкан. Күн чыкпаса, буğday пышпайт. Күн чыкпаса, буğday пышпайт. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ. Алла Таала айтат, асманды мына караңыз, айды, жылдыздарды, күндү жаратып эле койбостон, силердин кызматыңарга салып койгонбуз дейт. Бизге кызмат кылат экен. Күн кандай кызмат кылат? Мөмө жемиштерди пышырып берип атат. Ай кандай кызмат кылып атат? Ай өңдөрдү берип атат. Жылдыздар кандай кызмат кылып атат? Даамдарды чыгарып атат. Өрүкчөй айтып атабыз, даамы барбы жокпу? Жылдыздан сурабайсың аны. Дарыбызды жеп атабыз, шамалды сайдын коонун жейбиз, анделегин жейбиз. Даам барбы жокпу? Жылдыздан сура, барбы жокпу? Өңүчү, өңү. Кыпкызыл, сапсары. Бул өңдү ай берет тугандар. Күн болсо чыкпайт, өспөйт бир нерсе дагы. Рызкыбыз асманда экен, жерде экен. Биз светти проблема кылып отурабыз. Алла разы болсын, ақсақалға чоң рахмат. Бирок иншалла карашыбыз керек.
Неге бары дуа кылышыбыз керек. Азыр мына мечит, медреселерде деле светтин проблемалары бар го. Бирок бул негизги проблема эмес да. Негизги проблема биздин иманыбызда проблема. Негизги проблема биздин таквалыбызда проблема. Негизги проблема биздин исрафкерчилигибизде проблема. Негизги проблема биз күнөөгө батып калганда проблема. Биз бөлүнүп жарылып атканыбызда проблема. Мына проблема. Бирок Алла разы болсун иншалла. Ушуларды оңой берсек, наркысы вообще мындай эске алына турган нерсе эмес да. Мусулманча мектептерде сабак берсе, балдар имандуу болор эле. Сизге Алла разы болсун. Рахмат. Өтө туура айттыңыз. Баарыбыз дуа кылып, аракет кылышыбыз керек. Жүрөгүбүздө ушундай ой болуш керек. Биздин мектептерде балдар, кыздарыбыз иман сабагын окуш керек. Имандуу чыксын. Бардык мектептеги окуучуларчы, алчы, ал молда болгон кереги жок. Молда болуш оңой эмес. Молда болуш кыйын ал. Бирок туган, ар бир окуучу кары алым болуштун кажети жок. Ар бир окуучу имандуу болгонун кажети бар. Имандуу профессор болсун, имандуу академик болсун, имандуу аким болсун, имандуу прокурор болсун, имандуу сот болсун, имандуу инженер болсун, имандуу космонавт болсун, имандуу врач болсун. Кандай деди? Ошон үчүн иншалла мектепке иман сабагы кирген өтө зарыл. Кана кайсы бактылуу адам экен, ошонун колу аркылуу алхамдулилля Кыргызстанда иманды сабагы кирип калса мектептерге. Ал өтө бактылуу адам. Кана ошо аркылуу ким салым кошсо, ал дагы бактылуу. Ассаламу алейкум. Тойлордогу чогултмай пул топтоону, пулга, долларга, этке чагып жатышат. Ушул канткен карайсыз? Алдына мындай таксырлар. Бул жок нерсе. Мындай айтайын, бул милдеттүү кылбагыла. Шарияттагы милдет кылбаган нерсени эмне үчүн милдет кылабыз? Сөзсүз мынанча акчадан, мынча акчадан деп, кээде бирөөдө бар болуп калат, кээде жок болуп калат. Анан жок болуп калганда бирөөдөн карыз алат. Шарият уже уруксат бербейт. Мин тейбин нафс, жүрөктөн, чын жүрөктөн болбогондон кийин ал адал да болбой калат. Караңыз, пайгамбарыбыз бир хадис менен маселени чечип койгон. Кыямат күнгө чейин. Кандай деген? Ла яхиллу малу имриин муслимин илля би тейбин нафс минху. Мусулман адамдын малы сизге же бирөөгө адал болбойт дейт, чын жүрөктөн болмоюнча. Мен азыр намызымдан эптеп акча таап коштум да, бирок чын жүрөктөн эмесмин. Не кылайын эми? Мыналар надоел. Этке дейт, дагы бир нерсеге дейт, пулга дейт. Арга жок эми, элден чыгып калайын эми. Элден чыгып калайын эми. Мага деле абир керек, мага деле намыз керек да. Ошон үчүн берип атам, бирок жүрөктөн эмес. Боло берсин. Шарият айтып атат, болду, бул арам, ала берсин алар. Ана. Буга эмне дейсем? Ошон үчүн ыктыярдуу адам өзү жүрөгүнөн чыгып кошсо, мен 90 сом коштум, болду. Мени кыйнабай 100 сом кош деп. Менин жүрөгүмдөн чыккан 90 сом. Мени кыйнабай 100 сом деп. Мен колумдан кел. Мына динибиз кандай? Азыраак кошкондо, субханалла, аны кемсинтпейт. Көбүрөөк кошкон мактанбайт. Мына динибиздин баалуулугу. Диндин баалуулугун карабайсызбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, давай эртең табылга барабыз, алып келгиле болгон нерсеңерди. Бардыгы байлыгын колунан келген нерсени алып келет. Бир сахаба ушунча кичине курма алып келди, бир уч. Пайгамбарсы, вах, ана барака. Ана барака. Мына жерде кырмандай болгон нерселерге ушунун кошкону менен барака. Мына. Мындай деген жок, азап келип койдун тигиндей мындай дейт. Исрапкерчилик тууралуу катуураак айтып, айрыкча түштүктөгү не балалар? Мажи? Кулажынан майитти узатуу деп. Мени мындай түштүктөгү майитти узатуу тууралуу дейт. Исрапкерчилик Аллага жакпайт. Инналлаха ла юхиббул мусрифин. Алла исрап кылганды жаман көрөт, болду. Исрап билесизби кандай? Исрап мындай да. Шариятыбыз Аллаху акбар, тегеренейин да, айланып кетейин, садаган кетейин да биздин шариятыбызданчы. Ушундай дин, ушундай шарият бериптир Алла бизге. Аллаху акбар. 3 жолу жууган шараф, 4-үнчүсү исраф экен да. 3 жолу жуусаңыз, канча? Шараф.
сооп аласыз, сыймык аласыз, күнөө кечирилет. Төртүнчү дагы бир урдуңуз эле эмне болду? Исраф болду. Таадда ва залама. Хадисте ушундай келет. Аша чатты, зулумдук кылды, күнөө алды дейт. Ушул төртүнчү жолу жууп койгонго. Мына кой союп биякта эмне эле кылып атасыңар биякта не? Жылкыларды жыга чаап. Мына исраф каерде. Сууга, убакытка, акчага бардыгына исраф. Бирок биз буга келе албай атабыз. Эмне үчүн? Чөйрө ыймандуу түзгөн жокпуз. Бири-бирин туура түшүнө турган. Онан көрө ошол акчага садакай жарыя кылсак болот эле. Дайым айтабыз, туура майитке сооп кылышыбыз керек. Майитке сооп бир эле ушу жылкы союп, кой союп, уй союп эле сооп боло береби? Разовый соопту эмне кыласыз? Вечный сооптон кылбайсызбы бирде? Ал кандай деби? Жол салып коюңуз. Суу чыгарып коюңуз. Бак тигип коюңуз. Куран менен мешитке алып келиңиз, медресе, мечит салыңыз. Садакайы жарыя кылыңыз, мынакей. Тамак жеди, сооп бүттү. Сиз бир садакайы жарыя кылдыңыз. Аллаху акбар, бир көпүрө салып койдуңузбу жайлоого бараткан жерге. Ал жерде эшек өтүп атабы, ат өтүп атабы, уй өтүп атабы сооп жазыла берет. İnsan эмес, айвандар өткөнгө да сооп жазылат. Суу чыгарып койдуңуз. Канча жерде суулар жок. Ошо суудан кумурскалар ичсе дагы өлгөнгө сооп жазылат. Караңыз кандай сооп түштөрдү биз таштап койгонбуз дагы. Ошо исрап, мал соймой, кой соймой, ушу менен убара. Аллахым кабыл кылсын. Кандай дейсиздер эми? Силер деле эс алып, мен деле эс албаймбы? Алла разы болсун. Жумалар маарек болсун. Алла Таалам баарыбызды ортобузга ынтымак, биримдик достукту берип, Кудай кааласа иншалла шам намазынан кийин убактыңыздар болсо, Айти мечитинде иншалла ошол жерде ыймандашабыз, ошол жерде жолугушабыз, ага чейин жашына эс алып, бир ысык чайдан ичебиз. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Жараткан Алла ушу жамааттын кандай тилектери болсо, бардын я Алла өзүң орундаткын. Эч кимибизди эч кимге кор зар кылбагын. Аллахым бардыгын бактылуу